Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы көкбөрү күйөрмандары бардыңыздарды кайрадан эле Манас оюндарынын алкагында өтүп жаткан президенттин кубогун көрүүгө чакырабыз. Бүгүн кызыктуу беттештер уланат. Жана өзүңүздөр көрүп тургандай экранда эки команда азыр бири-бирине учурашып, бул беттешти бата алуу менен баштайт. Бүгүн Мурас командасы, ошондой эле Төш Булак командаларынын ортосунда кызуу беттешти көрөбүз. Кызыл кийимчен Төш Булак командасы жана ошондой эле көк кийимчен Мурас командасы экендигин бардыгыңыздарга айта кетмекчибиз. Буга чейин мына ушул тайпалык оюндар өткөн. Мурас алгачкы беттешинде жеңишке ээ болгон болчу. Азыр эми Төш Булактагы, Мурастагы экинчи өздөрүнүн беттешин өткөрүп жаткан мезгили. Бардыңыздар чакырып өтөлү. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зыярат Эсенбай жана кесиптешим Нурсултан Турузбеков болмокчу. Бул жегинен салам айтабыз. Дәүр жолу барыңыздарға жакшы маанай калуу менен Кыргызстандын эгемендик кубогунда же болбосо Кыргызстан президентин кубогунун алкагында өтүп жаткан көкбөрү боюнча республикалык мелдештин кезектеги эрүүнү токтош бололу. Төш Булак жана Мурас командалары тууралуу кесиптешим айтып өттү. Азыр ортодогу калыстын белгиси менен дароо эле улакты көздөй атырылып келген бул Мурас командасынын өкүлдөрү 7 номердеги Молдожан уулу Тагай атаандаштарынын тайгазанын көздөй барып, бирок бул сапар сүрмө топко туруштук берди. Кайрадан кайтып келүүдө чабуул токтой элек. Өтө кооптуу болушу мүмкүн. Байкай туралы. Эми гана ортодогу калыс өзүнүн белгисин калтырды. Бул жерде Улак менен Мурас командасынын өкүлү тегерек чийинди таштап кеткен экен, же болбосо тала чийинин таштап кеткен экен. Эми кесиптеш акырындап курамдарга өтө берели. Биринчи болуп Мурас командасынан баштай турган болсок, алар көк кийим менен беттеш өткөрүүдө. Талас облусунун командасы биринчи катар сан менен Айдын Суюнбаев Вандам аттуу аты менен ойун алып барат. Андан ары экинчи Мурат Бейшебаев көк грим, үчүнчү Тойчубек Коргонбаев Жигит аттуу аргымагы менен oyun жүгүртсө, Калыс Бактыбек уулу Шанс 4-чү катар сан менен, 5-чи Элеман Руслан уулу Койкүрөң, 6-чы Чубак Нурманбет уулу Айкашка, 7-чи Тагай Молдожан уулу Торнадо, 8-чи Дастан Сагынбек уулу Геркулес, 9-чу Эрлан Төлөбеков Жөжө, 10-чу Майрамбек Рыспеков Шамал, 11-чи Жакшылык Руслан уулу Шумкар аты менен жана 12-чи Арстакул Табышев Атаман менен oyun жүргүзмөкчү. Ал эми команданын баш машыктыруучусу Калык Айтбаев экендигин билдирип өтөлү. Ал эми Төш Булак командасынын курамы менен кесиптешим кененирээк тааныштырып өтсүн. Чоң рахмат. Эми кызыл кийим менен азыр байкасаңыздар тайгазанга улак түштү жана ошондой эле алгачкы улакты мына ошол Төш Булак командасынын тайгазанына учурда Мурас командасы орноткондугун көрсөңүздөр болот. Эсепти 1-0 өзгөчө чоң ылдамдыкта бул беттеши башталгандыгын көрүп отурабыз. Мурас алгачкы беттешин жеңген, бүгүн жеңе турган болсо да жарым финалдык баскычка чыга тургандыгын сиздерге маалымат катары айта кетишибиз керек. Ал эми Төш Булак алгачкы беттешин буга чейин өткөрүп, мына ошол Ысык Көл командасына 4-1 эсебинде жеңилип калышкан. Андыктан Төш Булактын эми экинчи беттешин өткөрүп жаткан кези. Төш Булактын курамын тааныштырууну баштайбыз. Азыр өтө кооптуу абал орун алды, бирок эми оюн кантсе дагы уланышы керек. Жана Төш Булактын курамын өтөбүз. Биринчи Исеналиев 81-чи жыл төрөлгөн тажрыйбалуу оюнчулардын катарында, экинчи Аматов, үчүнчү Беккелдиев, 4-чү Назаров, 5-чи Кызыков, 6-чы Фронтбеков, 7-чи Муратбек уулу Азирет, 2000-чи жылкы оюнчу жана 8-чи Орозбеков, 9-чу Абдумуса уулу Акназар, 10-чу Айкенов, 11-чи Изатбеков, 12-чи Жакыбалиев сыяктуу мына ушул оюнчулар oyun жүргүзөт. Тилекке каршы бизге Төш Булак командасынын өкүлдөрү толук аты жөнүн жазган эмес, протоколго ошол эле мезгилде алардын аттарынын аты жөнү ана эми бизде жок. Кийинки беттештерде анын бардыгын эске алат деген ниетибиз бар. Бул беттештерде бул президенттин кубогунда чындыгында мына эми чыныгы атаандаштык жүрүп, 16 жаштан 40 жашка чейинки спортчулар, көкбөрүчүлөр өз ара ат салышып жаткан кези. Азыр эми жекеме-жеке көрүнүшөт.
Жана Мурас оюнчусу ошол мезгилде эңип алган соң Тайгазанды көздөй бет алууга азырынча толук мүмкүнчүлүк жок. Эң башкысы мына өздөрүнүн Тайгазанын айланып барып, андан соң гана ылдамдык менен өтүүгө барыш керек. Эки оюнчуну жазгырып өткөн, андан соң ылдамдыкты эми күчөтүп, андан кийин барууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бирок ооздукту тартып, кайрадан абалды көзөмөлгө алышы керек. Анткени улактага чейин жерге түшүрүп алды. Жана алгачкы мүнөттөр боюнча Мурастын аракети бир аз күчтүүрөөктөй. Мурас өзүңүздөр билгендей мына ушул Төш булак командасы менен биргеликте А тайпасында жайгашкан бул турнирде. Жана А тайпасындагы лидер команда экенин айта кетели. Чүчү булактын мына ушул башталышында ар бир тайпага мына ушундай бирден лидерлер алдын ала жайгаштырылгандыгын дагы баса белгилей кетсек болот. Мурас командасы кезекте өздөрүнүн чабуулунда жана коргонуу аракетин бул учурда Төш булак көрө алган жок. Жана эсеп бети ошол замат 2-0 айланып калган кезде. Азыр эми байкасаңыздар, көк крем аргымагы менен Бейшебаев Мурат улакты Тайгазанга ыргытып кое алды. Эки эми улак менен алдыга озуп чыккандыгын көрүүбүз. А тайпасында Мурас Ысык көл Төш булак, Быда Арашан Нафиат Датка, ал эми С тайпасында Достук Оро Илбирс жана ошондой эле Д тайпасында Биримдик Көкжал командалар оюн жүргүзгөн. Биримдик алгачкы беттешинде жеңгендигине байланыштуу эми ал жакта эки команда болгондугунан улам алар дароо эле жарым финалдык баскычка чыгууга мүмкүнчүлүк алышкан. Бүгүнкү беттеште Мурас командасы өтө өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүшүүдө алдыңкы мүнөттөрдө. Дагы да болсо алар Улак менен Рызбеков, Майрамбек, Шамал менен Кудум Шамалда эле сызып атаандаштарынын Тайгазанын көздөй бет алууга даяр. Бирок азырынча ага ким тоскоолдук жарата алат? Болгону жерден Улакты эңип алууда бир аз катачылыкка жол берди. Анткени менен кайрадан эле Мурас командасынын өкүлдөрү Арстакул Табышев өзүнүн такымына Улакты басуу менен өздөрүнүн Тайгазанын айланып анандары чабуулга чыгууга аракетин көрөт. Дээрлик Төш булак командасынын коргонуу бөлүгү бул сапар таптакыр атаандаштарынан алсыз болуп жаткандыгын байкоодобуз. Эми деп эле күч сарптабастан Артакул Табышев атаандаштарынын Тайгазанына келди жана кезектеги улак ташталды. Биз албетте Мурас командасынын мынчалык күчтүү экендигин күткөнбүз. Анткени менен мында эрте эсеп сандары 3-0 айланат деген ой болгон эмес. Бүгүнкү беттешти азырынча Төш булак өтө начар баштады деп айтсак да болот. Алардын азырынча бир дагы жараткан чабуулуна ортоктош боло элекпиз. Балким аттарында, балким жигиттеринде ушундай маселелер бар. Эң негизгиси ал маселени тактикалык жүрүштөр менен жок кылганга аракетин көрсө жакшы болмок. Кайрадан эле жерден Улакты эңип алууда Мурас командасынын оюнчулары мыкты. Элеман Руслан уулу азыр өзүнүн кой күрөңү менен атаандаштарынын Тайгазанын көздөй барган. 4-үнчү улак ташталабы? Ташталды. Азамат жана бул улак менен белгилүү кыргызстандык көк бөрүчүлөр Манас Ниязов, ошол эле мезгилде Руслан Тыналиевтер сыяктуу өзү дагы Тайгазанга түшүп кеткендигин байкай алдык. Бул албетте өзү түшкөн учурда деле улакты жалгыз жүргөндө деле бир гана упай берилет. Ондуктан азыр эсеп сандары 4-0 болгондугун дагы белгилүү өтөлү. Жерден Улакты эңип алууда Мурас өтө күчтүүлүгүн көрсөтүүдө. Азыр атаандаштары ушул жерден тала чийинен сыртка чыгарып жибериши керек. Өтө жакшы абал бар болчу. Улакты эңип алууда азыр Төш булак командасынын оюнчусу Азирет Муратбек уулу Улакты сыртка чыгарып жиберди. 2000 бүгүнкү күндө 17 жаштагы жаш спортчубуз келечектен көптү үмүттөндүрөт. Мына ушундай жаштайынан чоң республикалык мелдештерде жакшы бир оюндарын көрсөтүп жүрө турган болсо, анын жылдызы жанаар убакыт алыс эмес деп айтсам дагы туура болот. Ал учурда кезектеги жекеме-жеке көрүнүшү жана эки тараптан бирден оюнчу көтөрүлүп келген соң, бул рет байкасаңыздар
Төш Булак командасы өздерінің тайғазанына жақын жерде ойын жүргізуді жана ең башқысы чабуулга чыгууну ойлош керек. Анткени менен ана эми атаандаштары толук бойдон аларды өздөрүнүн тайгазанына жакын жерден чабуулга кое бербей жаткан мезгили. Бирок ошентсе дагы Төш Булак аракетин улантат, эки оюнчунун арасынан өтүүгө аракетин көрдү, бирок анысы толук бойдон азырынча ишке аша элек. Мурастын алдыда оюнчулары бар жана бул чабуулду жыйынтыгына чыгаруу үчүн Төш Булак командасы болгон күч аракеттин аягына чейин жеткире алабы. Азыр чогуу байкай туралы эки оюнчу эки тараптан кысып азыр жакшы бир тоскоолдукту жаратууга жетише алышты. Мурас командасы мына ушул А тайпасындагы лидер команда, эми кийинки тайпада Б тайпасында Арашан командасы лидер экендигин айта кеткенбиз. Эми ошол эле мезгилде С тайпасында Достук лидер жана ошондой эле 4-чүдө Биримдик өзүнүн лидерлигин көрсөтүп, жарым финалда атаандаштарын күтүп турган мезгили. Жарым финалдык баскычта биз Достук, Биримдик командаларынын беттешин көрүшүбүз ыктымал. Ошол эле мезгилде Мурас жана Арашан командаларынын беттешин көрүп калышыбыз ыктымал. Бул болгону божомолдор азырынча жана алда дагы ал окуяларды күтө турмакчыбыз. Кезектеги жекеме-жеке абалы жана эки тараптан. Мына эми Фронт Беков 94-жылкы 23 жаштагы оюнчу, анын атаандашы Нурманбет уулу Чубак Айгашка менен учурда борбордук бөлүктө улак үчүн ат салышып жаткан мезгили. Жекеме-жекеде улакты биринчи эңип алып, андан соң абалды көзөмөлгө алуу өтө маанилүү. Чындыгында качан гана атаандашыңды ошол жекеме-жекеден утуп алсаң, андан тышкары кийинки чабуулдагы ийгиликтүү болушу мүмкүн. Ал учурда Мурас командасы дагы бир рет тайгазанга жакындап келди жана эки оюнчу азыр тайгазанга ыргытууга жетише алган жок. Эң акыркы мына эми аракеттер менен азыр Төш Булак командасы бул чабуулдун мизин кайтарууга жетише алды. Бирок дагы да болсо ал мына жыш жайгашкан оюнчуларынын ичинде кандай окуя жүрүп жаткандыгын таамай көрүү мүмкүн эмес. Ошентсе дагы талаш мыкты деңгээлде уланып жаткандыгын көрсөңүздөр болот. Азыр эми улак байкасаңыздар, кайрадан эле Нурманбет уулу Чубактын карамагында жана Мурас оюнчулары жалпы командалык аракеттин жыйынтыгында ыргытпай турган болсо, азыр жалгыз оюнчу эч нерсени чече албайт жана ошондой эле эки оюнчулап бул рет Нурманбет уулу Чубактын пайдасына жазылат. Айгашка менен ошол 23 жаштагы оюнчу эсепти 5-0 айландырды. Куттуктайбыз, абдан жакшы. Чубак Нурманбет уулу ошентип Айгашка менен эсеп сандарын 5-0 жеткиргендигин байкай алдык. Азырынча дагы да болсо Төш Булак өздөрүнө тиешелүү болгон оюнду таба албай келүүдө. Төш Булак эми кесиптешим айтып өткөндөй эле лидер командага каршы көбүрөөк коргонуу менен оюн алып барса жакшы болмок. Биринчи мүнөттөрдөн баштап ошондо аларга бир топ жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралмак менин оюмча. Ал эми Мурас командасынын чабуулдуу канча экендигин дагы биз бүгүнкү беттештен улам көрүүдөбүз. Андыктан андай күчтүү чабуулга коргонууну жаратуу бул чоң күчтүү талапкаларын дагы унутпашыбыз керек. Ортого жекеме-жекеге азыр эки командадан бирден өкүл чыгат. Кайсы командадан ким чыгары азырынча биз үчүн белгисиз. Мурас командасынан жаңылбасам Эрлан Төлөбеков чыгат окшойт өзүнүн Жүжө аттуу аты менен. Ал эми Төш Булак командасынан Айкенов аттуу спортчу даярданып жаткандыгын байкоодобуз. Майрамбек Рысбеков жана ошондой эле Айкенов, Эрлан Төлөбеков. Буга чейин айткан эки спортчу ортого чыккан спортчулар алмашты. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле 3-чү номердеги Төш Булак командасынын оюнчусу Беккелдиевдин ортодо атаандашы Эрлан Төлөбековго каршы оюн алып барып жаткандыгын байкоого болот. Аттарынын көлөмү боюнча өзүңүздөр байкагандай эле Жүжө же болбосо Эрлан Төлөбековдун ушул көк аты бир топ эле көлөмдүү экендигин байкоого болот. Ортого чыкканда эми көлөмдүүсү күчтүүбү же көлөмү кичинеси күчтүүбү аны айтыш кыйын.
Себеби ортого чыккандын дагы өзүнүн техникалары бар экендигин жакшы билебиз. Ал ортодо жерден улакты биринчи жолу эңип алган Эрлан Төлөбеков бул сапар кайрадан эле өздөрүнүн жарым аянты аркылуу кезектеги чабуулга чыгат. Эми азыр байкап көрө турган болсок, бул сапар Эрлан Төлөбеков өз командалашы Майрамбек Рысбековго улакты өткөрүп берген жана Майрамбек Рысбек уулу Шамал менен Шамалдай эле сызып барып дагы бир жолу Мурас командасы упайды жарата алды. Эсеп сандары 6-0. Мындай нокдаун абалынан эми Төшбулак кандай тейде чыгат деген суроо жарала баштады. Эгерде эле оюн ушул тейде улана бере турган болсо анда Беттеш өтө чоң ири эсепте, ири айырмада бүтүп калышы мүмкүн. Андыктан азыр болсо дагы, кеч болсо дагы ойгонуп Беттешти кызыл кийимчиндер жакшы маанайда улантууга тийиш. Улак ташталды жана командалар дароо эле эңип алуунун аракетин көрүшөт. Бул ирет дагы биринчи жолу эңип алууга Мурас командасынын өкүлдөрү аракетин көргөнү менен жерден улакты Кыдыков аттуу спортчу Төшбулак командасынан эңип алгандыгын байкай алдык. Келеме алгачкы упайды ушул жерде жаратса жакшы болмок. Мен Төшбулакка же Мурас командасына жамырөйм болгону эгерде азыр кызыл кийимчендер жок эле дегенде бир упайды жаратып алса анда оюндун мүнөзү мындан дагы курчуй түшмөк. Жерден улакты эңип алуу үчүн болуп жаткан аракет жана ал жерде биринчи болуп кызыл кийимчендер улакты тартып алгандыгын көрдүк. Ошол эле мезгилде ортодогу башкы Калыс оюн эрежесин бузгандыгына байланыштуу Мурас командасынын оюнчусу Калыс Бактыбек уулун карамамга жөнөткөндүгүн байкай алдык. Бир оюнчуга көп азыр Төшбулак командасы ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек атаандаштарынан буйта өтүүгө. Бул сапар жетишкен Аматов эми ылдамдыкты арттырууга тийиш. Аматовдун ылдамдыгын алдыдагы каршылаштары бул сапар жоготууга жетишет жана сүрмө топ Төшбулак командасын кайрадан талай чийинен сыртка чыгарып жиберди. Аянттан сырткары чыгып кеткендигине байланыштуу азыр командалар кайрадан Мурас командасынын тайгазанына жакын аралыкта айып тегерекченин ичинде жекеме-жеке күрөшүн жүргүзөт. Жекеме-жеке мына көкбөрүнүн кызыгы ушунда. Ал учурда эми буга чейин чыгып жаткан Айгашка менен Чубак Нурманбет уулу чыгат. Азыр сиздер менен чогуу байкай туралы. Эң башкысы аянттан сырткары чыгып кеткен улакты кайрадан кайтарып келиш керек. Барган сайын мына эми убакыттагы биринчи тайм жыйынтыгына жакындап барууда. Ал учурда Төшбулактан Айкенов борбордук чекитте, ал эми Мурас командасынан Коргонбаев Тойчубек мына ушул жигит аргымагы менен борбордук бөлүктө аракетин көрүп жаткан мезгили. Ал учурда эңип алууга кайрадан эле Мурас оюнчусу жетише алды. Мурас бүгүн жекеме-жеке абалдарда тандашдарына караганда бир топ күчтүү. Ошол мезгилде байкасаңыздар азыр өнөктөштөрү бир аз жардамын бериши керек. 2-3 оюнчунун жолун жалгыз атаандашы торой албайт, бирок ошентсе дагы Мурас оюнчусу азыр жана тайгазанды көздөй бет алып улантып бара жаткан. Кайрадан артка бир аз кайтып, андан соң чабуулду бир аз ишенимдүү түрдө жыйынтыгына чыгарууга барат. Алмашуудан улам мына эми жаңы эле чыккан оюнчу тоскоолдук жаратууга жетише алды. Эки Төшбулактын оюнчусу Мурастын азыр мына чабуулдагы оюнчусун кысып эки тараптан мына чабуулга жол бербей жаткан мезгили. Бирок эсеп бети 6-0 айлангандан кийин чындыгында Төшбулак командасы дагы психологиялык жактан бир аз басымга дуушар болду десек болот. Ошого карабастан алдыңкы мүнөттөрдө өздөрүн колго алып, бошобостон оюн жүргүзүшү керек. Учурда эми кайрадан эле мына 3-чү катар сандагы Коргонбаев Тойчубек жигит аргымагы менен Тайгазандын оозунда өзүнүн карамагында улакты сактап турган кези эми гана Төшбулак оюнчусу жууп кеткен, бирок жерге түшүрүп алгандыгын дагы көрө алдык. Азыр болсо эми ага чейин эле Калыстын ишкирыгы жаңырды. Биринчи тайм менимче эми жыйынтыгына келип жетти. Эсеп учурда 6-0, экинчи 20 мүнөттүктө сиздер менен кайрадан дал ушул ат майдан үстүндө жолугушабыз.
көлдүн жээгинде же болбосо Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майданына кайтып келебиз. Көкбөрү боюнча Манас оюндарынын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин кубогунун алкагында болуп жаткан тайпалык баскычтагы беттешке ортоктош болуудабыз. Анда Талас облусунун Мурас жана Чүй облусунун Төш булак командалары бири-бирине каршы туруп жаткан маалы. Биринчи бөлүктө өзүңүздөр байкап көргөнүңүздөрдөй эле эсеп сандары 6-0 эсебинде көк кийимчендердин Мурас командасынын пайдасына чечилди. Эми экинчи тайм бир топ бирдей мүнөздө же болбосо Төш булак командасы үчүн дагы ийгиликтүү болсо үчүнчү бөлүктө кызыктуу оюнга күбө болобуз деген ишенимиз бар. Бирок ага чейин Мурас командасынын оюнчусу Мурат Бейшебаев өзүнүн көк крим аттуу аргымагы менен өтө жакшы чабуулду жасап көрдү. Бирок бул сапар Тайгазандын алдында гана бир аз шашып кеткенде Мурат Бейшебаев ошонун натыйжасында кезектеги улак Тайгазанга түшкөн жок. Анткени менен жерден улакты эңип алууда өзүңүздөр байкап турганыңыздардай эле Мурас командасынын өкүлдөрү мыкты. Бул сапар Эламан Руслан уулу такымына улакты басып бир аз атаандаштардын позицияларын чоюу менен кайрадан ылдам чабуулду жаратууга аракетин көрөт. Азыр эч кандай алдында каршылаштары жок. Өзү атты барып Тайгазанга такап туруп, андан кийин улакты таштаса болмок. Өтө жакшы туура чечимди кабыл алды. Командалашы менен ушул жерден Эламан Руслан уулу эсеп сандарын 7-0 өзгөрттү. Ал эми мекендештер, бул кызыктуу беттешти алып баруу кызматында мен Нурсултан Турузбеков жана кесиптешим Зыярат Эсенбай экөөбүз болуудабыз. Биринчи таймда 6 улактын жаралышын көргөн болсок, азыр экинчи таймдын башталышында эле кайрадан Мурас оюнчулары өздөрүн алгачкы улак менен көрсөтүп кое алышты. Азыр эми мындан ары дагы да болсо Төш булак командасы тараптан биз чыныгы атаандаштыкты күтөбүз. Дагы да болсо убакыт бар, алар аракетти көрүп, мына ошол Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майдандагы көрөрмандар үчүн кызыктуу оюнду тартуулашы керек. Азыр калыстын ышкырыгы жаңырды, сызыктан чыгып кетишкен. Ошол мезгилде мына Мурас оюнчусу борбордук бөлүктөгү айып тегерекчесинин ичине улакты жайгаштырат. Дагы биз жекеме жеке күрөштү сиздер менен чогуу байкайбыз. Жекеме жекеде буга чейин ошол эле Айкеновду көргөнбүз. Ал эми Мурас командасынан Жигит аргымагы менен Коргонбаев Тойчубек оюн жүргүзгөн. Азыр эми кезектеги аракет Мурастан Төлөбеков Эрлан Жөжө аргамагы менен, ал эми кызыл кийимчен Төш булак командасынан учурда Айкенов бул рет күрөш жүргүзүп жаткан мезгили. Жана кимиси жеңүүчү болуп чыгат, чогуу байкайлы. Төш булак оюнчусу Айкенов ылдый эңкейип көрдү, бирок алгачкы аракетинде ишке ашыра алган жок. Жана Мурас оюнчусу дагы да болсо мына улакка жете албай жаткандыгын көрүүдөбүз. Биринчи таймдын жүрүшүндө жекеме жекелер жетиштүү эле орун алды. Жана Мурас бир аз басымдуулук кылган. Азыр эми Төш булак бул жерден болушунча эртерээк чыгып, андан соң убакыттын өтүшүнө каршы оюн жүргүзүш керек болот. Азыр Төш булак мына ушул бир гана Мураска эмес, убакытка каршы да ойношу керек. Албетте, анткени убакыт ар бир минутта учурда Мурас командасынын пайдасына кетүүдө. 7-0 эсеби жаралып калгандан кийин эки таймда болсо дагы аны жокко чыгарып теңеп кетүү албетте оңой эмес. Ошентсе дагы алда убакыт жетиштүү аракет кылыш керек. Учурда Мурас оюнчулары биринчи болуп энген Төлөбеков Эрлан Жөжө аргымагы менен мына бул рет оюн жүргүздү. Аты Жөжө болгон менен борбордук бөлүктө чындыгында жакшы өзүнүн ошол чабандесине жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп, эңип алууга дагы Эрлан жетишкендигин көрүп алдык. Бирок андан ары сызыкка жетип барып, андан чыгып кеткендигин дагы көрүп алдык. Азыр болсо башкы калыс бул рет Мурас Төш булак командасынын албетте мына ошол Тайгазанынын түбүндө жекеме жеке күрөшү орундалууда. Жекеме жекеден эми кайрадан эле эки оюнчу Коргонбаев Тойчубек Жигит аргымагы менен анын атаандашына каршы азыр оюн жүргүзүп жаткан кези. Жана Айкенов, жок, бул рет Абдымуса уулу Акназар. Акназардагы Төш булак бул рет эми
Эң эле жаш оюнчулардын катарында жана азыр эки тараптан тең аракеттерди байкаган жокпуз. Булактагы да болсо жерде Мурас командасы эч кайда шашпайт. Алар өздөрүнө керектүү упайды биринчи таймда толук бойдон камсыздап кое алышкан. Азыр эми болгону жекеме жеке да атаандашынын аракетин күтүп, оюн жүргүзө берсе болчудай. Эң башкысы бул жерден чындыгында тактикалык бир кыймыл аракеттер дагы бар. Атаандашы жерден эңип келе жаткан мезгилде колунан тартып алган учурлар да кездешет. Бирок бүгүнкү беттеште азырынча чыныгы жекеме жеке талашты байкай элекпиз. Учурда эми кайрадан эле Төш булак оюнчулары тактап айтсак борбордук бөлүктөгү мына ушул Акназар атаандашынын колунан улакты илип кетүүгө аракетин көрүүдө, бирок ал таптакыр сол тарабында, улак болсо мына ушул Ирландын оң такымында басылып тургандыгын көрсөңүздөр болот. 1 минутта менимче жыйынтыгына чыгып келет жана эң алган соң эми чийинден чыккандан кийин гана атаандаштары же болбосо оюнга келип Мурас командасы кезектен улактыргычы мүмкүн жана ошондой эле Коргонбаев Тойчубек жигит аргымагы менен азыр кийинки улакты Тайгазанга ыргытты. Эсеп 8-0. Экинчи таймдын жүрүшүндө биз Мурас тараптан 2 улакты көрдүк. Экинчи бөлүктагы көк кийимчилер үчүн өтө ийгиликтүү баштады. Алар көп убакыт өтө электиле абалды өздөрү үчүн жакшы жакка өзгөртүп алгандыгын байкап турабыз. Азыр эсеп сандары таблодо көрүнүп тургандай эле 8-0. Мурас командасы алдыда келе жаткан маалы. Эми улак жерге ташталды. Ал ортодо биринчи болуп эңип алууга аракетин көргөн Төш булак командасынын өкүлдөрү бул сапар ийгиликсиз. Андан ары улак дагы да болсо жерде өз ээсин күтүп жаткан маалы. Эми гана жакшы аракетин ортого салып көргөн Жакшылык Руслан уулу ал дагы улакты эңе алган жок. Эки команданын тең өкүлдөрү өтө күчтүү экендигин байкоого болот. Болгону бул жерде бир аз ошол Төш булак командасынын аттары чабалдык кылууда дегендей ойду айтсак дагы туура болчудай. Ошол эле мезгилде Мурас командасынын өкүлдөрү жерден улакты эңип алууда атаандаштарына салыштырмалуу бир топ ийгиликтүү болууда. Даярдыгы өтө жакшы экендигин ушул жерде тастыктап жаткан маалы Майрамбек Рыспеков. Ал атаандаштарынын Тайгазанын көздөй бара жаткан маалы шамал менен. Бирок бул сапар шамалды токтотууга үлгүрдү Төш булак оюнчулары. Анткени менен дагы да болсо Майрамбек Рыспеков чабуулду токтотоор эмес. Эми Тайгазанга жетип барды жана кезектеги салым бар. Эсеп сандары 9-0. Чоң ири эсеп катталууда. Майрамбек Рыспеков 3-чү улагын таштады. Жаңылбасам бүгүнкү беттештеги болгону 23 гана жаштагы спортчу. Демек Майрамбек Рыспековдун дагы жакынкы жылдарда ошол күчтүү делинген биздин курама командабыздын оюнчуларын алмаштыра турган негизги талапкерлердин бири экендигин бүгүнкү беттештен улам байкай алдык. Азыр жерге кайрадан улак ташталды. Ал эми аттары тууралуу айта турган болсок, Талас командасынан бүгүн Жөжө, ошол эле Шамал, ошол эле Көк Кирим аттары өтө жакшы оюнду жүргүзүүдө. Башка аттарды деле биз мыкты экендигин белгилөтөбүз. Анткени менен дал ушул үстүдө айтылып өткөн 3 ат атаандаштарынан дагы өздөрүнүн командалаштарынан дагы айырмаланып тургандыгын байкоого болот. Калстын ышкырыгы жаңырды, себеби бул сапар улакты өзүнүн карамагына алган Арсакул Табышев талачыйын таштап кеткен экен. Эми ортого кайрадан улак ташталат жана жекеме жеке эрөөлүү ушул жерде орун алмакчы. Ага Мурас командасынан жана Төш булактан бирден оюнчу чыгат. Ким чыкты? Байкап көрөлү. Мурас командасынан Элеман Руслан уулу чыккан. Же Чубак Нурманбет уулу. Чубак Нурманбет уулу чыккан өңдөнөт. Ал эми атаандаштарынан Беккелдиевдин чыкканын дагы байкоого болот. Эми гана ортого кайрадан улак ташталды жана
Мурас командасынан Чубак Нурманбет уулу, ошондой эле Төш булактан Беккелдиев улакты жерден эңип алуунун аракетин көрөт. Азыр Мурас командасынын өкүлү минген Айгашка аттуу аргыма катаандаштарынкына караганда бир топ мына ортого түшүүдө өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Жана анын ээси дагы Чубак Нурманбетов дагы өзүнүн жакшы бир аракетин көрүп, кезектеги чабуул бара жатат. Эсеп 10-0-га өзгөрүшү керек. Жана өзгөрдү. Азамат оп бара келди деп айтсак дагы туура болот. Чубак Нурманбет уулу өзүнүн чыныгы кыраандыгын, өзүнүн чыныгы балбан билек чыныгы кыргыз жигити экендигин ушул жерден тастыктап, абалды таптакыр Төш булак үчүн жаман жака өзгөртүп салды. Өздөрү үчүн албетте жакшы жака. Мына ушундай Мурас командасы эми толук ойдон бүгүнкү беттеште үстөмдүктү орнотуп койду деп айта берсек болот. 10 улак менимче ага 2 эсе далил катары кызмат кыла алат. Биринчи таймдын жыйынтык оюнча 6 улакты жараткан, экинчи таймда 4 улак. Эгер мына дагы улактарга жетче турган болсо, анда өздөрүнүн буга чейинки рекордун жаңыртмак. Бирок эми Төш булак командасы тараптан дагы биз чыныгы чабуулдарды күтөбүз. Мурас кезектеги чабуулга бара жаткан кезде жана ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Таптаза улак 11-0. Мына ушул 10-чу жана 11-чи улактын ортосундагы убакыт бир гана мүнөт болгондо көрүнөт. Жана мына улакты бул ирет Бактыбек уулу Калыс шанс аргымагы менен мына ушул жакшы келген мүмкүнчүлүгүн шанс менен жыйынтыгына чыгаргандыгын көрүп алдык. 11-0 Төш булакты канчалык тайсалдатпасын, алар өздөрүнүн намысы үчүн, өздөрүнүн мына эми кийинки турнирлерине даярдык үчүн десек болот. Азыр акыркы мына мыктылыгын көрсөтүүгө жетчеби, ошол дагы башкы суроолордун бири. Кайрадан өзүнүн тайгазанына улакты салдырып койгон команда салтка ылайык баштапкы чекитке алып келип жайгаштырат. Андан соң эки тараптын оюнчулары мына эми ылдамдык менен келип эңип алууга күчүн жумшап жаткан кезде жакшы эле аракетти азыр Мурас оюнчусу көрдү, бирок алгачкы эңип алууда ийгилик жылмайган жок ал оюнчуга. Жана жыш жайгашкан оюнчулардын ичинен эми мына ушул аттар тоскоолдук жаратып жаткандыгынан улам дагы эңип кетүү оңой эмес. Ал учурда өтө жакшы көрүнүш жана Мурас оюнчусу Руслан уулу Эламан таптаза жерден эңип, андан соң кийинки улактагы 12-чи түрдө мына эми тайгазанга ыргытылды. Жыш жайгашкан оюнчулардын ичинен биринчи болуп эңип барып ылдамдыкты өрчүтүп, андан соң тайгазанды мына эми туп-туура издеп салып койгондугу бул албетте ал команда үчүн дагы да болсо ишенимди арттырууда. Ал эми Төш булак улам сайын бул акыркы 3 улактын ичинде улакта 1 мүнөт сайын менимче тайгазандан улакты алып чыгууга аргасыз. Чындыгында эсеп бети 12-0 айланды. Биринчи таймда кандай көрсөткүчтү берсе, азыр ошондой көрсөткүчтү Мурас командасы кайталаган мезгил. Эми убакыт деле жыйынтыгына жакындап бара жаткандыгын байкоодобуз. Кайрадан баштапкы чекитте улакка жайгашкан, бирок Калыс ышкырыгын мына эми жаңыдан жаңыртып азыр команданы бул тайпаларга бериши керек. Бул эсиңиздерге сала кетели, А тайпасынын тайпалык оюндары жана Мурас дагы ошол эле мезгилде Төш булактагы өздөрүнүн экинчи беттешин өткөрүп жаткан кезде ар бир тайпада 3 команда бар, жалпысынан 4 тайпа бар, бирок жалгыз Д тайпасында 2 команда болгон. Ал тууралуу дагы алдыда кенен маалымат беребиз. Азыр болсо кезектеги мына ушул Мурас Төш булак баатырларынын ортосундагы күрөштү көрөлү. Төш булак азырынча эсепти жаңырта элек, тактап айтсак бир дагы улакты таңдаштарына ыргыта элек. Эми буга чейин Ысык көл командасына 4-1 эсебинде жеңилди. Ал эми алгачкы беттешинде Мурас Ысык көлдү жеңип алгандыгын эсиңиздерге сала кетмекчибиз. Ал учурда эңип алууга жакшы эле созулуп жетүүгө күчүн жумшады Мурас оюнчусу, аны ишке ашыра алган жок. Жана андан кийин дагы да болсо 2 оюнчу талашка түшкөн жана Мурас оюнчулары бүгүн жерден улакты эңип алууда мыкты чеберчилигин көрсөтүп жаткан мезгили.
улақтың салмағы өзіңіздер білгендей 35 кг салмаққа чейін болотты жана салмақты жерден көтеріп алудағы оңой емес. Кайрадан мына эме көкбөр оюнунун кызыктуулугун мына ушундай ылдамдануу менен атаандаштар бири-биринен жарышып андан соң чабуулдарды уюштурган мезгилде байкасаңыздар болот. Мурас кайрадан эле төш булактын тайгазанынын оозуна келип калды, бирок тоскоолдук жаратууга азыр кызыл кийимчен оюнчулар жетишеби күтө туралы. Бул 13-улакты ыргытпаганга алар болгон күчүн жумшашы керек. Чоң эсеп артыкчылыгы аларга менимче кереги жок. Бул турнирден ары жарым финалдык баскычка чыга албаса дагы чындыгында ушул 12-0 менен токтотууга аракетин жасаса деле болмок. Ал учурда эми төш булактын тайгазанынын ордунда кайрадан эле оюн жүрүүдө. Тайгазанга ыргытууну эми гана көрдүк жана эсеп бети 13-0. Мына ушундайча абал өзүңүздөр байкагандай эле толук 100% деп айтсак да болот. Мурас командасы үчүн ийгиликтүү жака ооп кетти. Эми болсо төш булак жок эле дегенде көңүл жубатчу салымдарды улакты атаандаштарынын тайгазанына таштоонун аракетин көрүүгө тийиш. Болбосо анда анын күйөрмандары дагы бар. Ошол эле мезгилде оюнчулардын өздөрүнө дагы кийинки беттештерде ишенимдүүлүгүнө бир топ терс таасирин тийгизери дагы турган иш. Өтө чоң ири эсепте жеңилип калуу бул чындыгында ишенимсиздикке алып келерин унутпашыбыз керек. Ал мезгилде жаман эмес, жерден улакты эңип алган Чубак Нурмамбет уулун дароо талачининен сыртка чыгарып жиберүүгө бул ирет Назаров жетишкендигин байкай алдык. Төш булак командасынын 4-номердеги оюнчусу Назаров болгону 1998-жылы төрөлгөн. Учурда 19 гана жашта деп айтсак болот. Андыктан келечегинен көп үмүттөндүрөт бул спортчу дагы. Эгерде ушундай оюнун уланта бере турган болсо, жакынкы абалдарда төш булак командасынын лидерлеринин бири болушу эч кимге шек санатпайт. Ортого улак ташталды жана ортого чыккан спортчуларды сиздерге тааныштыра турган болсок, азыр төш булак командасынан 10-номердеги Айкенов чыккан. Ал эми Мурастан өзүнүн жөжө аттуу аргымагы менен Эрлан Төлөбеков беттешти улантып жаткан маалы. Эрлан Төлөбековдан мыкты спортчулардын бири. Буга чейинки республикалык мелдештерде деле ал өзүнүн канчалык чебер оюнчу экендигин тастыктоого жетишкен жайы бар. Эсиңиздерде болсо 9-май жана Дүйшөнкул Шопоковдун жаркын элесине арналган республикалык мелдеште Мурас командасы 3-орунду камсыздаганга жетишкен. 3-орун үчүн беттеш орун алган эмес ал мелдеште. Эсиңиздерде болсо себеби Ош облусунун Достук командасы дисквалификацияга кабылгандыгына байланыштуу түз эле Мурас коло байгенин ээси болгон болчу. Бул сапар мына Мурас командасына чыныгы каршылаштыкты көргүзө турган ошол эле Биримдик Аю командасы, ошол эле Достук жана Арашан командалары бар экендигин айтып өтөлү. Кызыктуу беттештердин баары бизди алдыңкы күндөрдө күтүүдө. Атактап айта турган болсок, ошол эле жарым финалдык беттештер, ошол эле 3-орун үчүн жана 1-орун үчүн финалдык беттештер дагы чоң атаандаштыкта, чоң каршылаштыкта өтөөрүнөн биздин шегибиз жок. Азыр ортодогу улакка талаш болгон беттешти уландуу түрдө көрүүдөбүз, бирок спортчулардын алмашкандыгын байкай алдык. Төш булак командасынан Назаров чыккан. Ал эми Мурас командасынан бул сапар Тойчубек Коргонбаев чыккан болчу. Анткени менен убакыттын бүтүп калгандыгына байланыштуу экинчи бөлүк ошентип жыйынтыкталат жана алдыда биз 3-чү таймды көрөбүз. Азырынча эсеп сандары 13-0. Урматтуу достор, эч кайда алыстабай туруңуздар. КТРК Спорт телеканалында президенттин кубогу Манас оюндарынын алкагында өтүп жаткан көкбөр оюнча беттештин 3-чү бөлүгүн көрөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди Мурас Төш булак командаларынын ортосундагы
3-чү бөлүккө чакырабыз. Мурас оюнчулары кайрадан эле эңип алган соң максатын көздөйт, тайгазанды көздөй озуп барууда жана өтө жакшы чабуул, бирок аягына чейин таза ыргытылган жок. Мурас оюнчулары дагы бул 3-чү таймды кайрадан эле көзүндөгү оту менен баштагандыгын көрүүдөбүз. Мына эми өзгөчө кызыктуу чыныгы чабуулдарды 3-чү таймда Төш булактан да күтмөкчүбүз. Төш булак өзүнүн каалаган комбинациялык жүрүштөрүн, тактикасын биринчи дагы экинчи дагы таймда жасай алган жок. Учурда Бактыбек уулу Калыс шанс аргымагы менен атаандаштарынын тайгазанына жакындап барган. Жана Төш булак оюнчулары ыргытпаганга толук күчүн жумшап жаткан кезде мындай жерден эми тоскоолдук жаратуу дагы атаандаштарына өтө кыйын. Жана эми Бактыбек уулу Калыс, ошондой эле Сагынбек уулу Дастан, Геркулес жана шанс аргымактар менен кошо кийинки 14-чү улакты жаратууга жетише алды. Мына эми чыныгы ылдамдык кандай экендигин Мурас командасынын оюнунан улам көрсөк болот. 14-0 эсеби албетте 100%дык ат майдан үстүндөгү үстөмдүктөн кабар берет. Азыр баштапкы чегитке кайрадан Төш булак оюнчулары улакты жайгаштырып жаткан кезде кайрадан эле Мурас оюнчусу биринчи болуп жетип келген, эңип алууга жетише алды, өтө жакшы. Бирок эми аягына чейин такымына көтөрүп бара алган жок. Жана Айгашка менен учурда Нурманбет уулу Чубак аракетин көрдү. Төш булак деле мына эми аттарынын күчү менен пайдаланып, атаандаштарын түртүп, ошунча чыныгы бири-бирине жардам берип, андан кийин ойной турган болсо, эңип алып чабуулга деле жете алмак. Учурда кайрадан эле Мурас оюнчусу Нурманбет уулу Чубак сырткы сызыкка чейин чыгып кеткен. Ошондон улам азыр борбордук бөлүктөгү айып тегерекченин ичинде биз 1-1 же болбосо жекеме-жеке күрөшүн байкайбыз. Жекеме-жекеде азыр дагы да болсо кызыктуу оюнду күтмөкчүбүз. Рыспеков Майрамбек шамал аргымагы менен турган кезде азыр эми жекеме-жеке азырынча орундала элек. Калыс ышкырыкты жаңырткан соң гана бирден оюнчу кирип келе алат. Жана Төш булак командасы дагы бул ирет эми өзүнүн пайдасына иш аракетти орундаталат. Чогуу байкайлы, Айгашка менен учурда Нурманбет уулу Чубак жана ошондой эле алардын атаандаштары Төш булактан Изатбеков болгону. Мына ушул 19 жаштагы оюнчу азыр атаандашына каршы оюн жүргүзүп жаткан кезде эки спортчунун ортосунда 4 жаш айырмачылык бар. Бул эми Көкбөрдө өтө чоң айырмачылык деп айта албайбыз болгону. Мына эми буга чейинки биз беттештерде 16 жаштагы оюнчу менен 40 жаштагы оюнчулар бир ат майданда күч сынашып жаткандыгын байкаганбыз. Көкбөрдүн кызыктуулугу мына ушунда десек дагы болот. Азырынча эңип алууга бир дагы оюнчу жетише элек. Чубак дагы, Изатбеков дагы азыр аракетин толук бойдон көргөн эмес. Бирок бул чейиндин ичинде байкасаңыздар Чубак абалды көзөмөлгө алып турган мезгили. Убакытты бир аз чоюп, ошол эле мезгилде өздөрүнүн өнөктөштөрүнүн аттарына эс алып алууга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берсе болот. Бирок Мурастын чабуулдарынан улам алардын аттары чарчагандыгы деле байкалбайт. Көбүнчө 3-чү бөлүктө бир аз алсызыраак командаларда аттардын ошол чарчап калгандыгын байкасак болот. Бирок эми азырынча Төш булактын аракети дагы жок эмес. Алар дагы өздөрүнүн алгачкы улагына 3-чү таймда менимче болгон күчүн жумшайт. Азыр эми Мурастан Коргонбаев Тойчубек жигит аргымагы менен борбордук бөлүктө. Ал эми атаандаштарынан Айкенов эми жекеме-жекеге кирип келген. Буга чейинкилер 1 мүнөт бою эңбестен эч кандай иш аракетти жасай албагандыгынан улам калыс оюнчуларды алмаштырган. Кайрадан эле ошондой көрүнүш уланууда. Азыр канчалык Төш булак оюнчусу Коргонбаев Тойчубек аракетин көрбөсүн, улакка жакындай албай жаткан кезде аргымактын күчтүүлүгү оюнчуларга бир топ мыкты чындыгында маанайды дагы берет. Кайсы бир Көкбөрү мына ошол өкүлдөрүнүн дээрлик Көкбөрү адистеринин айтымында аргымактын күчтүүлүгү бул команданын ийгилигинин 80%-ын түзөт. Андыктан мына эми оюнчулар канчалык физикалык жактан даярданса,
өздөрүнүн аргымактарында ошончолук мыкты даярдап келгендиги бизге маалым. Жана жекеме жекеде азырынча эмнегедир окуя өрчүбөстөн эки команданын бирден оюнчусу бири-бирин күтүү менен эч кандай күрөшкө барган жок. Кайрадан эле жекеме жеке уланууда бул деген албетте Мурас командасы үчүн пайдалуу, себеби алар азыр 14-0 эсебинде алдыда келе жаткандыгын билебиз. Жекеме жекеде канчалык убакытты созуктура турган болсо, ошончолук алар үчүн жакшы, ошончолук алар жеңишке жакындай берет. Мындай абалда эгер Төш Булак командасы жакшы оюнга кирише турган болсо, жок эле дегенде бир улакты салууга аракетин көрүшү керек, себеби ушунчалык күйөрмандарынын алдында беттеш алып барып, ошол эле учурда кийинки беттештерге даярдык катары дагы ушундай көңүл жубатчу улакты таштап койсо, анда команда үчүн жакшы болмок. Бирок ал нерсеге азырынча күчтүү Мурас таптакыр мүмкүнчүлүк бербей жаткан кези. Ортого түшкөн Мурас командасынын оюнчусу бул сапар байкап көрө турган болсок, Эрлан Төлөбеков өзүнүн Жөжө аттуу аты менен улакты биринчи болуп эңип алууга жетишкендигин көрүүбүз. Ошол учурда ага каршылаш Беккелдиев Төш Булактан азыр улакты тартып алуунун аракетин издөдө. Бирок аттарынын күчтүүлүгү боюнча Мурас бир топ атаандаштарына мыкты экендигин байкай алганбыз. Андыктан мындай абалдарда аттын күчтүүлүгү менен дагы атаандашынан же болбосо каршылаштарынын койгон тузагынан чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Дагы да болсо чабуул уланууда улак Мурас командасынын өкүлү Эрлан Төлөбековдун карамагында. Ал азыр өзүнүн өнөктөштөрү менен чабуулдун арасына жеткирүү үчүн атаандаштарынын тайгазанына жакын келген. Байкай туралы экинчи номердеги Мурат Бейшебаев дагы жардамга келген. Мурат Бейшебаевга өткөрүп берилди. Мурат эми өздөрүнүн жарым аянтына өтүп, андан кийин ылдам чабуулга чыгуунун аракетин көргөн. Ушул жерден кезектеги улак ташталат окшойт. Мурат Бейшебаев, ал Азамат өзүнүн өнөктөшү менен биргеликте Айдын Сүйүнбаев менен ушинтип кезектеги улакты жаратышты. Куттуктап туралы Мурас командасын. Азырынча алар өтө ишенимдүү оюнду көрсөтүүдө. Мындай ишенимдүүлүк аларга өтө пайда, себеби алдыда жарым финалдык, ошол эле учурда финалдык беттештер бар. Бул оюнду эстен чыгарып туруп, дал ошол оюнга балким жаңы тактикалык аракеттерин дагы сынап көрсө эмнеге болбосун. Ал ортодо жерден улакты эңип алуу кандай гана керемет. Азыр улакты эңип алган Мурас командасынын өкүлү Майрамбек Рыспеков шамал менен кудум шамалда эле сызып барып кезектеги улакты жаратты. 10 номердеги спортчу бул ирет чыныгы 10 номердеги. 10 номерде футболго салыштыра турган болсок, Диего Марадона, Лионель Месси, ошол эле учурда Пеле сыяктуу оюнчулар атаандаштарын көзгө илбей улактарды, голдорду жаратып жүргөн болсо, бүгүн мына Майрамбек Рыспеков да ошол спортчулар сыяктуу эле өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, улакты атаандаштарынын каршылаштыгына карабастан эч кандай кыйынчылыкты көрбөй, эч кандай чоң каршылаштыкты көрбөй, эсеп сандарын 15-0 жеткирди. Мына жерден улакты кыргыз улакчылары, кыргыздын балбандары ушундай тейде эңип алат. Дагы бир жолу дароо эле чоң ылдамдык менен келип улакты эңип алуу аракети Мурас командасынын өкүлдөрүндө болгон. Жакшылык Руслан уулу. Бирок Жакшылык Руслан уулу бул сапар атты башкара албай калды. Тайгазанын жанында кайрадан атаандаштарынын тайгазанына келген жана Жакшылык Руслан уулу. Азамат 16-0. 16-0. Жада калса 17-0 кылып салды азыр Мурас командасы. Биз чындыгында таң калганыбыздан бул жерде кесиптешим экөөбүз бири-бирибизди карап көзүбүздү алайтып турган учурубуз. Ооба, чындыгында акыркы 2-3 улакты Мурас оюнчулары чыныгы чеберчилик менен, чыныгы көзүндөгү оту менен жаратты десек болот. Азыр эми кайрадан эле буга чейинки кереметтүү улакты бирин таштаган
Майрамбек Рыспеков өзүнүн шамал аргымыгы менен аракетин улантууда. Дал ушул траектория боюнча, же болбосо жол боюнча барып, мына Тайгазанга бет алган болчу. Жана эсеп бети 17-0-гө айлангандыгы бул чындыгында бүгүнкү беттеште жарым финалдык баскычта атаандаштарына чыныгы күчтүүлүгүн көрсөтө турган команда бар экендигин кабар берет. Азыр өзүнүн Тайгазанын артында туруп, ылдамдануу менен барып, андан соң мына Тайгазанга жетип барышы ыктымал. Бүгүн эми ушул Майрамбек Рыспеков дээрлик, андан тышкары Коргонбаев Тойчубек бардык оюнчуларды эле белгилеп өтсөк болот. Мурас командасынан чындыгында атаандаштарына бир дагы мүмкүнчүлүктү бербестен оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Төшбулак үчүн бүгүнкү оюн утулуш болсо дагы аларга пайда алып келет. Анткени мыкты командалар менен ойноо аларга тажрыйба топтоо үчүн жакшы үлгү түзүп берет. Андыктан ар бир беттеште команда бышат, жетилет, кийинки мыкты турнирлерге даярдык көрөт десек болот. Ал учурда Мурас кайрадан эле мына эми жашынып турган Тайгазандан чыккан. Ошол мезгилде Молдожан уулу Тагай Торнадо менен атына ылайык түрдө ылдамдануу менен келип жетти жана өтө керемет булак өзү улакты ыргыткан соң ээрден сүрүлүп түшүп калган, бирок эсеп бети 18-0. Керемет дегенден башка сөздү айтуу кыйын. Мурас командасынын өкүлдөрү дагы бир жолу кандай чебер экендигин тастыктап көрсөтүшүүдө. Сиздер экран аркылуу биз өз жеринен көрүп жаткан малыбыз. Эмоциялар азыр жайында эмес. Кайрадан улак жерге ташталды. Азыр атаандаштарынын бир аз даяр эмес болгондугуна байланыштуу жерден улакты эңип алуу мүмкүнчүлүгү бар Төшбулакта. Жана жол эле дегенде бүгүн бир улакты таштооларда мүмкүнчүлүгү бар. Азыр Жакып Алиев жакшы кирип барды жана алгачкы улак. Ай. Жолу болбогонго дагы болгон жок. Бул ирет Жакып Алиев канчалык алды ачык болбосун улакты Тайгазанга эркин таштай алган жок. Жана эгерде сен таштай албасаң, анда улакты Тайгазаныңан издеп тап дегендей. Бул ирет эми Мурас командасы кезектеги жүрүшүн улантып бара жаткан. Анткени менен Калыс Бактыбек уулунун колунан улак түшүп калгандыгын байкай алдык. Жерден эңип алууда кызыл кийимчендер мыкты. Азыр алардан Абдумуса уулу Акназар такымды улак менен бекит ошол баскан, жана кезектеги улак ташталды. Азамат жок дегенде бир упай ушул Төшбулак үчүн жазылды. Биз албетте бул команданын оюнчусу Акназар Абдумуса уулун куттуктайбыз. Ал өз командасынын алдында жүзү жарык. Себеби жалгыз жаратылган, жалгыз ташталган улактын автору ушул жаш Акназар болууда. Гүлбөр оюнунун керемети мына ушунда командалар бири-бирине сый мамиле менен оюн жүргүзүп келет. Эгер эле чоң артыкчылык жаралып калган болсо, атаандаштарына дагы өзгөчөлөнүүгө мүмкүнчүлүк берип келет. Бул кайсы гана командалар беттешпесин, мына ушундай жазылбаган эрежелер бар экендигин дагы айта кетсек болот. Андыктан азыр мына кийинки аракеттеринде Мурас командасы атаандаштарына тескерисинче мүмкүнчүлүк түзүп берсе дагы болот. Жана Тайгазанын оозуна келгенде акыркы ыргытуу орундалган, бирок бул ирет ийгилик жылмайган эмес. Дагы да болсо Төшбулак командасы экинчи улагын ыргытыш керек албетте. Жана 18-2. Азамат мына эми 3-чү таймда Мурас командасы чыныгы атаандаштарына сый мамилесин көрсөтүп жаткандыгын көрүүдөбүз. 18-2 бул таймдын акыркы минутталары. Бул кеспеш кыргыздын айкөлдүгү деп айтсак дагы туура болот. Көкбөрү бул кыргыздын улуттук оюну. Көкбөрү кыргызга кандаш, жандаш. Андыктан Көкбөрүдө дагы кыргыздын укуралуулугу сакталган ал айкөлдүк. Мына ушундай эсеп сандары 18-2 болду. Азырынча Мурас командасы дагы болсо атаандаштарынан ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан маалы. Мурас балким аягына чейин ойносо
20 же 20дан ашык улакты атаандаштарына таштамак, бирок ал нерсенин эмне кереги бар? Атаандаштарына дагы мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Чындыгында Төш Булак командасында бир топ жаш оюнчулар ойноп жаткандыгын байкадык. Алардын шагын сындыруу менин оюмча таптакыр туура эмес. Ошол учурда алардын улакты таштоосу буга чейин айтып өткөндөй эле ишенимдүүлүктү жаратаарын дагы белгилөөчүбүз керек. Назаров азыр чоң ылдамдык менен барууда, бирок тоскоолдук бул сапар Тойчубек Коргонбаевдин карамагынан болгон. Назаров өзүнүн карамагынан улакты жооту элек азыр. Атаандаштарынын тоскоолдугуна карабастан Назаров улакты таштоого барды. Эң акыркы финалдык гана чечимде, финалдык гана аракетти жаш спортчу бул ирет аткара алган жок. Болгону учурда 19 гана жашта 4-чү номердеги Төш Булак командасынын оюнчусу 1998 жылы төрөлгөн. Андыктан мына ушундай өзүнө ишеним менен ойун алып барып жаткандыгы бул да болсо биздин көзүбүздү кубандырбай койбойт. Азыр улак кайрадан чоң талашка түшкөн. Сүрмө топ тала чийинин таштап кетти. Демек жекеме жеке Мурас командасынын тайгазанын жанында орун алат. Акырындап улакты ошол буга чейин айтып өткөндөй кийимчендердин тайгазанын жанына алып келип таштоодо жекеме жекеге азырынча ким чыгаары белгисиз. Себеби улак эми гана ташталып жаткандыгын байкоодобуз. Батыраак улакты таштады. Жана кызыл кийимчендерден же болбосо Төш Булак командасынан 11-чи номердеги Мзатбеков жана ага каршы Мурас командасынан дагы бир күчтүү улакчылардын бири Тойчубек Коргонбаев улакты тартып алуунун аракетин көрүп жаткан маалы. Жекеме жеке же болбосо бирге бир чыккан учурда аттардын ошол улак үчүн болгон күрөшү адамды таң калтырбай койбойт. Себеби аттарда дагы кудум ошол улакты тартып алууга болгон каалоо аябай күчтүү көрүнөт. Чындыгында ал каалоо бар экендигин азыр толугу менен байкоодобуз. Бирок бир топ тажрыйбалуу Тойчубек Коргонбаев бул сапар улакты өз учурунда эңип алууга жетишти. Анткени менен ага каршы Изатбеков жакшы аракетин көрүп улакты тартып алууга тырышып жаткан менен мындай абалда бир топ күчтүү аты менен бир топ күчтүү улакчы болгон балбан билеки Тойчубек Коргонбаев мен оюмча мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай чабуулду жаратып көрүүгө аракетин жасайт. Азыр мына белгиленген чийинден чыккан жана ылдамдык менен Тойчубек Коргонбаев атаандаштарынын тайгазанын көздөй барууда. Жана ал бул сапар ылдамдык менен барып таштай алган жок. Анткени менен чабуулду дагы да болсо токтотуп эле кезектеги улак ташталабы. Азырынча мүмкүнчүлүк бербей келишүүдө Төш Булак командасынын өкүлдөрү аягына чейин каршылыкты жаратышат. Алар себеби эки улакты таштап алып жакшы эле оюнда өздөрүнүн күчтөрүнө ишенип баштаган. Анткени менен Тойчубек Коргонбаев мыктылыгынан жазбастан 19-чу улакты тайгазанга таштады. Эсеп 19-2 жана убакыт деле менимче жыйынтыгына келип жетти. 3-чү таймда командалар мыкты деңгээлде, ошол эле мезгилде бири-бирине сый мамиле менен өткөрдү деп айта алабыз. Мурас жана Төш Булак командалары ортосунда жакшы оюн жүрдү. Мурасты биз жарым финалдык баскычка чыгышы менен куттуктайбыз. Жарым финалда учурда Биримдик жана Мурас командалары бар. Алдыда биз дагы мына эми беттештерди күтөбүз. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зыярат Эсенбай жана кесиптешим Нурсултан Турузбеков болдук. КТРК спорт каналы менен бирге болуңуздар. Бир жакшынага батаңыздарды берип койгула. Кырсыктан чыгарып алып, дайым ушундай кызык оюн көргөзүп, эл алдында өзгөчө толкуп тургула. Бизди кошо толкутуп тургула. Атабадан келаткан эрендердин эр оюну көкпөрүнө дагы бийиктен келген Омин барыңарга алтында. Рахмат. Аманчылык болсун, жакшылык болсун, ден соолук болсун. Кырсыктан чыгарып алып, ушундай оюнда гана толкуп тургула.